Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Халва шоу теледолбору жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин теледолборубуздун алкагында айымдардын арасында салгылашууну көрө аласыздар жана биздин коноктор менен сиздерди тааныштырып кетели. Бүгүн толугу менен бир команда бизде келип отурушат жана бул Avanti B ансамблинин кыздары. Колдоп коелу бири-бирибизди. Кош келиңиздер жана ар бир катышуучу менен азыр учурда биз таанышып кетмекчибиз. Бир командадан Avanti B ансамбли келди, бирок 4 адам бүгүн карама-каршы команда катары бүгүн Халва шоу теледолборунун алкагында ойномокчу жана биринчи кезекте биздин командабыз менен таанышып кетели. Менин оң тарабымда Сезим Токтогонова жана Индира Алишерова келип отурушат. Кош келиңиздер. Саламатсызбы. Биринчи кезекте Сезим айымга суроо узаткым келип жатат. Албетте Avanti B ансамблинин тарыхы тууралуу кызыктуу болуп жатат. Командада канча киши бар? Түптөлгөнүнө канча убакыт болду? Командада 4 киши кыз бийлейбиз. Ошо биздин Avanti группабызга 10 жыл болду. Кызыктуу. Бирок 10 жыл аралыктын ичинде 4 эле адам бар. Жок, азыр бизде основной составда 4 бар. Дагы основной состав сырткарында дагы 3 кыз бар. Андан тышкары дагы кыздар бар экен. Индира айым, сиз айта кетиңизчи, Авантинин ушул өздүк тажрыйбасында эл аралык сынактарга катышуу мүмкүнчүлүгү болду беле? Болгон. Бизде жыл сайын фестивалдар болот. Өзүбүздүн Авантинин ичинде. Андан сырткары Алматыга фестивалдар көп болгон. Жыл сайын концерттер болуп турат болчу. Ошо. Жолдорго концерттер, фестивалдар болгон. Чындыгында бичилерге дал ушундай сынактарга катышуу кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет? Артыкчылыктары, плюстары тууралуу айта кетиңизчи. Плюстары жакшы го дейм. Плюстар көп. Например, биз көлгө барганда кичинекей кезибизде көп где-то бир 20 кыздай болуп чогуу көлгө барып келгенбиз. Ошо Сезим, Алия ушу үчөөбүз барганбызда, ошондо бири-бирибиз менен жакын таанышып, даярдык күндөрүбүз сонун өтүп, көлгө барып эс алып келип жүргөн күндөрүбүз болгон. Эс алууну да, жумушту да кайкалыштырса болот экен. Жакшы, жоңуңуздар рахмат. Индира, Сезим, бүгүн Авантиден албетте сырткары командаңыздар кантип аталат? Латина болсун. Латина, биз B азыр жаатында аталышты тандадык. Латина командасы менен таанышып кеттик. Эмесе тең тайлашуучуларга кезекти берели. Сол тарабымда Сезим Шайырбекова жана Алия Султаналиева. Кош келиңиздер. Кол чабуулар. Сезим айым, айта кетиңизчи, Avanti B ансамблине кантип туш болуп калдыңыз? Кичинекей кезимден бери бийлегин аябай жакшы көрчүм. Avanti ачылганда Avanti үйдүмдүн жанында болчу. Авантиге ошо катышып калгам ошентип. Кичинекей кезиңизден эле бери. Жакшы. Айта кетиңизчи, көпчүлүк ушул бичилерди байкасак, азыркы учурда аябай тойлорду көп сиздерди кездештиребиз. Жана күнүнө канча тойлорго чыга аласыздар? Кечинде десек болот. Жана байкасам, ушу бичилер бат-баттан эле бир тойдон экинчи тойго жетишкенге аябай мындайча айтканда убактыңыздар жетеби биринчи кезекте жана канча тойго жетет? Бизде болгон бир күндө 3 той болуп калган. Жетишкен болчук. Эң сонун. Жакшы. Жана ошол эле командада азыркы учурда Алия айым, сизге да суроо заткым келип жатат. Бичи болуп, канчалык көп каражаттарды тапса болот? Билбейт экенмин, ар кандай да негизи. Ар кандай. Сиздин тажрыйбаңызда? Там именно сказать сумму, да? Жок, мындайча айтканда жашооңузга жетеби? Өзгөчө кесип катары кааласа болобу? Ооба, болот. Там жетет, в принципе. Жакшы, жетет деген жоопту кабыл алдык. Эң негизгиси, сиздин тажрыйбаңызда B менен эмнени билдирсе болот, Алия? Не поняла. Түшүнбөдүм. Тажрыйбаңызда B менен эмнени айта аласыз? Кандай эмоцияларды бере аласыз? Өзгөчө жиниңиз келсе, ушундай башкача бийлейсизби? Ооба. Например, там каждое выступление барганда, может, настроение түшүп калса, мындай башкача бийлеп, адашып ойлоно бересиң да кечке. Ушундай ар кандай болуп турат. Эгерде жакшы маанай болсочу? Тытып билеп кетербиз. Азыр болсо биздин катышуучулар сөзсүз түрдө тытып ойноп бермекчи. Али айткандай, сиздердин командаңыздардын аталышы кандай болот?
Бачата деп коелу. Бачато. Байкасаңыздар, бүгүн социалдык ушундай бийлердин тармагындагы аталыштарды биздин катышуучулар тандады. Жана учурда бачата жана латина командалардын ортосунда сагылашуу болмокчу. Биз болсо биринчи кезекте сиздерге сергек сезимдерин каалмакчыбыз. Ал болсо биздин суусундуктан ала аласыздар. Nitro Fresh'ти тосуп алыңыздар. Бүгүнкү биздин теледолбоордун алкагында жаркын даамдарды биз байкап көрмөкчүбүз. Алар апельсин, классика, манго жана кулпунай. Ар бир уртамда витаминдердин комплекстери бар жана суусундук энергетикалык суусундук болуп эч саналбайт. Суусундук андырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу микси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Бул оюндун негизги маңызы реалдуу кабар менен жалган кабарды айырмалоо болуп саналат. Ар бир командага 3төн жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Алар дүйнө жүзүнөн алынган болушу ыктымал жана сиздерге ойлонууга 20 секунд убакыт берилмекчи. Эгерде команда мүмкүн болушунча көп санындагы жаңылыктарды туура тапса, 1 халва баллга ээ болмокчу. Биринчиден болуп кайсыл командадан баштайбыз? Бачата же латина? Бачата. Сүйлөшүп алыңыздар. Урушуп кетпейли азыр. Бизден баштай берели. Бачатадан баштай берели. Эмесе макулбуз деп жатат бул жакта биздин катышуучуларыбыз. Фейк же фейк эмес оюнунда биринчиден болуп бачата командасы оюндашып бермекчи. Сиздер үчүн биринчи жаңылык. Учакка кечигип жатып, саякатчы анын чуркоодон аллергиясы бар экенин билген. Кандай деп ойлойсуздар? Бул чындыгында эле жаңылыкпы же? Чындыгында. Чындыгында эле. Да. Эч ойлонбостон. Да, логически. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындыгында. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Жооп. Саякатчы учуусуна кечигип, өз убагында жетүү үчүн чуркоого туура келген. Ал эми дифс учакка барар менен жагымсыз симптомдор, анын ичинде уюк жана дем алуунун кыйындалышы байкалган. Бактыга жараша айымдын жанында аллергияга каршы дары бар экен. Көрсө, кыз физикалык күчтөн улам анафилаксия оорусу менен жабыркайт экен. Башкача айтканда, чуркоо үчүн аллергия деп атоого болот. Байкасаңыздар, бул чындыгында эле азаматсыздар. Кезекти болсо биз латина командасына бермекчибиз. Сиздер үчүн биринчи жаңылык. Италияда тоок жана ананас кошулган таттуу пиццаны таба албайсыз. Таба албайсыз. Таба албайсыз. Италияда тоок жана ананас кошулган таттуу пиццаны таба албайсыз. Жалган го эми. Таба алат го деп ойлойм. Сүйлөшүп алыңыздар, мен бир гана жоопту кабыл алам. Таба албайсыз. Неге? Типа найти невозможно. Бирок Италияда бар эле возможно. жо Италияда возможно ошондо. Надашып кеттим. Италияда тоок жана ананас кошулган таттуу пиццаны таба албайсыз. Бул жалган да. Потому что можно найти. Тапса болот. Пиццаны бар эле Италиядан неметет да. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Жалган. Жалган. Фейк деген жоопту кабыл алам. Италияга барып көрдүңүздөр беле? Жок, Жооп. Италиялык пицца бүт дүйнөгө белгилүү. Кээ бир өлкөлөрдө бул популярдуу тамак абдан бузулган. Мисалы, италиялыктар тоок жана ананас кошулган таттуу пиццаны жешпейт. Ошол себептен Италияда тоок жана ананас кошулган таттуу пиццаны эч жерден таба албайсыздар. Бул чындыгында эле чыныгы жаңылык болчу. Тилекке каршы деп азыркы учурда мен латина командасына айтып коеюн, бирок бачата командасына бактыга жараша сиздер үчүн экинчи жаңылык. Кытайда мектепке телефон менен келген окуучулар аппараттарды сууга чөктүрүүгө аргасыз болушат. Жалган. Сүйлөшүп алыңыздар. Жалган. Жалган. Эч ойлонбостон. Жалган деген жоопту кабыл аламын.
Кытайдагы Гуйчжоу орто мектебинде окуган ар бир окуучу мектеп эрежелерин сактабоого ушундай жаза тартылат. Мисалы, мектепке уюлдук телефон колдонууга тыюу салынган. Эгерде окуучулар муну жакшылап үйрөнүшү керек, анткени бир мугалим өзгөчө ушундай унутчак адамдар үчүн жазаны ойлоп тапкан. Телефондор сөзсүз түрдө сууга чөгүшөт. Бул чындык болчу. Эгерде албетте Кытайга орто мектептерге балдарыңыздарды же өзүңүздөрдү окуганга аргасыз болуп калсаңыз, телефондорду албашыңыздар керек. Анткени ал жакта мындайча айтканда мыйзам аябай катуу иштейт. Ошол себептен тилекке каршы учурда Бачата командасы туура жоопту узата алган жок. Латина сиздер үчүн экинчи жаңылык. Жапондор жанар тоонун ичинде иштөөгө жана лаванын үстүндө сүзүүгө жөндөмдүү аппарат ойлоп табышкан. Жалган. Сезим? Жалган болуш керек. Фейкти ойлоп жатасыздар? Кабыл аламын. Жоопту кабыл аламын. Азырынча биздин дүйнөдө лавада сүзүү компьютердик оюндарда гана мүмкүн. Албетте бул фейк жаңылыгы, кол чабуулар. Биринчи туура жаңылык Латина командасында. Эмесе акыркы жаңылыктарга кезекти бермекчибиз. Бачата командасы сиздер үчүн акыркы жаңылык. Эркек киши көк боордун жарымын бир тууганына берип, убакыт өтүп анын өзүнүн көк боору кайрадан өз калыбына келген. Орусча айткандай көк боору бул селезенка деп атап коебуз. Эркек киши көк боордун жарымын бир тууганына берип, убакыт өтүп анын өзүнүн көк боору кайрадан өз калыбына келген. Кандай деп ойлойсуздар? Бул чындыкпы же жалганбы? Жалган болуш керек. Жалган деп ойлойм. Кайсыл жоопту кабыл аласыз? Жалган. Жалган. Фейк деген жоопту кабыл аламын. Чындыгында боор калыбына келе турган жалгыз орган, бирок көк боор эмес. Азаматсыздар, бул фейк жаңылык. Кезекти биз Латина командасына берели. Сиздер үчүн акыркы жаңылык. Эркек киши тамактан баш тартып, 17 жылдан бери таттуу газдалган сууларды гана ичип келет. Жалган. Жалган. Эч ойлонбостон жалган. Газдалган, Газдалган сууларды гана ичип келген. 17 жыл. Жалган. Кайсы жоопту кабыл алам? Сезим. Жалган деп ойлойм. Ну это возможно же. Жалган. Ну, газированный это же вредно. Жалган. Фейк деген жоопту кабыл аламбы? Кабыл алам. Бул чындык. Жаңылык жана азыр катышуучулар биринчи кезекте эмне себептен кантип газдалган суусундук бул зыян да деп да айтып кетишти. Мен болсо жооп кайтарып коеюн. Ирандын тургуну оозуна чач тыгылып калгандай сезе баштаган. Жана бул чачтын учу ашказанда тургандай сезилген. Кызык, сезимдер адамды ушунчалык кыйнап, ал тамак жей албай калган. Көптөгөн дарыгерлерге кайрылган, бирок алар бейтаптын оозунда эч кандай чач жок, диагнозду да кое алышкан эмес. Жада калса каарманыбыз психиатрга дагы барып, өзгөчө ушундай ыкмалар менен чачтан арылууга дагы мүмкүнчүлүгү болгон жок. Бир стакан таттуу газдалган суу ичкенде күтүлбөгөн жерден ал жеңилдикти сезген. Оорулуу чачты дароо сезбей алган. Ошондуктан адам өзүнүн үчүн маанилүү ушундай жыйынтыкты чыгарган жана толугу менен тамак аштан баш тартып таттуу газдалган суусундуктарга өткөн. Ал 17 жылдан бери ушул диетаны кармап келүүдө жана өзүн сонун сезүүдө. Бул чындык. Жашоодо да ушундай нерсе дагы болот экен. Биз болсо учурда фейк же фейк эмес оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз жана Латина командасы бул оюнда бир жаңылыкты туура тапты. Бачата командасы болсо 2 жаңылыкты туура тапты. Ошол себептен бир халва балды биз Бачата командасына ыйгарабыз. 1-0. Кезекти болсо экинчи оюнубузга бермекчибиз. Аталышы ким бул? Ким бул оюну? Бул оюнга 2 кишиден командадан катышмакчы жана алардын бири үйдө отурат имиш, экинчиси болсо анын үйүн тыкылдатып туруп эшигине албетте анын ким экендигин түшүндүрүшү керек. Ал биздин экрандагы сөздөр болот жана ар кандай кесиптерге адам болушу мүмкүн, же болбосо белгилүү инсандардын бири болушу мүмкүн. Андан тышкары тасмалардын же мультфильмдердин дагы каармандары туш болушу ыктымал. Бул оюнду биринчиден болуп Латина командасы ачып бермекчи. Сиздерде 1,5
минут убакыт бар. Даярбызбы? Эмесе убакыт кетти. Ким бул деп сурап коюңуз сезин? Гимбл. Бул тойлордо видео тартат. Оператор. Жок, башка что-то современное. Бичилерди биз телефон беребиз, тартып берет. Тарткан киши. Жок, ошонун эме аты эмне, профессия. Жок, это профессия. Профессия? Профессия, новая профессия. Жаңы. Кааласаңыз кийинки сөзгө өтсөк болот. Тапа койдум кийинкиси. Кийинкиси. Бул суулар бузулуп калса, например, есть же кран, идиш чуган жерде кран, ошолорду ондойт. Ваннада крандарды. Кийинкиси. Кийинки да? Спорт. Убакыт кетип Ой, жатат. блин. Атып салып Следующее, кийинки да. сөзү. Жылдыздардан телец дегендер бар го. Ошолордун немесин айтат, гороскопторду. Аттарын эмес, например, еш в Инстаграме бүгүн телестин мындай күнү болот деп, ошолорду ойлуктап айтат. Гороскоп. Гороскоп эмес. Атын? Кааласаңыз кийинки сөзгө өтсөк болот. Кийинкиси. Следующий. Кийинкиси. Убакыт бүттү. Бул жакта командалык оюн да. Түшүндүрүп жаткан адам дагы бар көз каранды, түшүнүп жаткан адамдан дагы бардык көз каранды. Эмесе кезекти болсо, азыр биз бачата командасына бермекчибиз. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Эмесе гимбул оюнун учурда бачата командасы улантууда. Сиздерде 90 секунд убакыт бар, убакыт кетти. Сезим гимбул деп сурап коюңуз. Есть же в школе управляющий там. Директор? Да. Ага, саматсыз. Молодец. Башка сөз. Кийинки сөздү. Там жумуштарды иштешет го. Там бөлүнүпчү. Там не в школе, а вот андай башка сөз можно. Кийинки сөздү. Квартирада болот го. Комен көргөзбөйбүз. Квартира же есть же? Есть. И вместо лестницы же есть другое что-то. Чем мы поднимаемся? Лифт. Бул кесип. Кесип кандай болуп калат ошондо сезим? На кыргызском. Не знаю. Там лифт, потом еще что-то слово добавляется. Не знаю. Нет. Другое. Башка сөз. Жана мультфильмдерде болот го, бөлүнөт го. Там мындай. Кандай болуп бөлүнөт? Алига түшүндүрүңүз. Есть же вот эти мультиках там Что? Бэтмен, на все такое. Супермен? Азаматсыз. Башка сөз. Я не знаю, как это объяснить. Можно другое? Убакыт бүттү, ойлонгуча. Алия ойлонгуча убакыт бүтүп калды. Жана байкасаңыздар, лифт деген сөздү таптыңыз. Эгерде лифтке түшүп бузулуп калса, кимге чаласыз? Лифтер. Сезим? Я забыла. Лифтерго чаласыз да. Бардыгы жеңил да, бардыгы оңой болчу. Жана учурда телекөрүүчүлөр менен макул болот деп ойлоп жатам. Эгерде бул сөздү дагы мен кабыл алып койсом, туура таптыңыздар деп, жана эң негизгиси башка сөздү таптыңыздар. Биз болсо гимбул оюнун жыйынтыктайлы. Биринчи болуп бул оюнду Латина командасы ачып берди. Тилекке каршы бир дагы сөздү таба алган жок. Карама каршы команда, бачата командасы 3 сөздү туура тапты. Бир калап алды. Биз бачата командасына өрмөкчүбүз. Кочо болот.
Жалпы жыйынтыктаганда 2-0 Латина чамданыңыздар, кууп жеткенге аракет салыңыздар. Биз болсо достор менен байланыштуу оюнга өтмөкчүбүз. Алло доскеге. Суу соңду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Алло доски, оюнубузга өтмөкчүбүз. Бул оюнга адаттагыдай эле ишенимдүү дос жана уюлдук телефон керек болмокчу. Анткени катышуучуларда албетте командадан бир киши жакын досуна чалмакчы. Ал досторго биз өзгөчө суроолорду даярдап койгонбуз. Сөзсүз түрдө варианттар менен жана катышуучулардын достору туура жооп узатса, команда бир халва балга ээ болмокчу. Эң негизги эрежелердин бири карама-каршы команда дал тең тайлашуучулардын досунун башкы тамгасын чечмекчи. Сиздердин уюлдук телефонуңуздарда ал кантип сакталса, ошол башкы тамгадан баштап досуңуздардын эстеп баштайсыздар. Биринчиден бул оюнду Бачата командасы ачып бермекчи. Латина, биринчи кезекте Бачатага кайсыл тамганы бересиздер? Ты тамгасы берилди. Алия, Сезим уюлдук телефондорду алып, ты тамгасына досторуңуздарды издей бериңиздер. Кимге чаласыздар? Досторуңуздар көппү? Анча көп эмес. Анча көп эмес. Бирок балким ты тамгасынан табылып калат. Жакын тууган адамдарга дагы чалсаңыздар болот. Эң негизгиси тыдан башталышы керек. Бар экенби? Ты никого нету. Барбы, жокпу? Алдабайбыз? Нет. У меня только этот тайная тает экен да, но они сейчас не будут брать. Анда башка тамганы берип көрбөйлүбү? Кайсы тамганы беребиз? А болсун. А тамгасы. Алфавиттин башкы тамгасы А тамгасы берилди. Сен чаласың? Ты позвонишь мне. Давай ты Чет чалыңыз, позвони, да? я буду разговаривать. Эң негизгиси Алияга чалбаңыз. Нет, я позвоню сестре Айдаже. Айдай. Аида. Аида жекебизге чалат экенбиз. Качан сүйлөштүңүздөр жекеңиз? Кече. Кечээ. Адалат болуш керек, э? Мен айтайын ба? Ооба, суроо кетет азыр. Алло, Айдаже. Кандайсыз? Сизге бир суроо берип койсом болобу? Мен бул жакта азыр шоуда болчумун. Динамикке жакыныраак кылыңыз. Бир суроо Б суткасына канча литр сүт берет? Бир Б суткасына канча литр сүт берет? А 2 литр, Б 5 литр, В 8 литр. Убакыттар. Убакыт кетет, Айдаже? 5 литр. Б. Кабыл алабыз, коштошобуз. Давайте. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, Сезим? 5 тоже, да. 5 деп ойлойсуз сиз дагы. Биз болсо Аида жекебиздин гана жообун кабыл алмакчыбыз. Эмесе бир Б суткасына канча литр сүт берет деген суроо узатылды. Жооп Б'нин желини кичинекей болгондуктан аны 1 саат аралыкта саап, ар бир саадан дагы 1 литрге жакын гана сүт бере алат. Сутка бою бир малдан 5 литрге жакын сүт алынат. Азаматсыздар. Аида жекебизге ыраазычылык, өзгөчө ысык салам сизге, азаматсыз. Сиздин жардамыңыз менен ушурда Бачата командасы бир халва балга ээ болду. Кезекти болсо биз ушурда Латина командасын өрмөкчүбүз. Латина командасына тамга берип коюңуздар. Н тамгасы. Н тамгасы берилди Латина командасына. Байкап көрүңүздөр экөөңүздөр тең. Сиздерде досторуңуздар көп элеби? Индира? Барбы сенде? Мыданбы? Азыр. Байкап көрөбүз. Мен классный руководитель бар экен. Чалып көрөбүз. Болот. Аты? Назгүл Карагулова, Назгүл. Назгүл эжекеге чалат экенбиз. Сенде барбы болсо чал. Чалып көрүңүз. Мен чала берейинби? Эгерде алса албетте.
Дайыма эле чалып турасызбы класс жетекчиге? 2-3 күн мурун сүйлөшкөнбүз. Назгүл, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен сизге бир суроо берсем жооп бере аласызбы? Мен телешоуда болчумун да. Бышкан кымызда канча градус спирт бар? Бышкан сууда? Кымызда канча градус су бар? 1-8%, ой, 5-8%, 3,5% и 4,5%. Согумду сетап көрбөйм. Назгүл карабалова. Google Chrome. Азыр? Жок, болбойт. 30 секунд эле бар Назгүл Убакыт карабалова. бүттү. 30. Да, быстрее. Бир гана жоопту кайтарып койсун. Канча градус спирт бар? Кымызда канча? Назгүл карабалова, время закончилось. Можно быстрее? Тандап койсоң бирөөнү. Айтып коерңиз сындай наугат эле. Хиваныкындай эле болот дейт. Сколько процентов? А, Б, В. А, Б, В бир вариант айтып коесузбу? 4,5, 3,5, 5-8%. 8 болуш керек болмойм. Кымыз бүштү да. 5% да ошондо? Почти 6. Да. 5% да? Бүштү да. Хорошо, до свидания. Спасибо. Билбейм мен. Класс жетекчиңиздин атын дагы бир жолу айтып коңузчу. Назгүл. Назгүл айым, Назгүл эжеке эгерде бизди көрүп калсаңыз, чындыгында сизге дагы биз салам жолдоп жатабыз жана чындыгында мен сыранын пайызы канча экендигин билбеймин, бирок байкасак телефондон сыранын пайызына окшош ыктымалдуу айтып кетишти. Чындыгында азыр чогуу жоопту билели. Бышкан кымызда канча градус спирт бар деген суроо узатылды. Бышкан кымыз мурунтадан эле алкоголдук ичимдик болуп саналат. Бардык кесепеттер менен жана анда 4,5% чейин алкоголь ушундай спирти бар. Тилекке каршы туура жоопту кайтара алган жок. Эмесе азыркы учурда биз Солодовский оюнубузду жыйынтыктап алалы. 1 халва балды Бачата командасы алды. 3-0. Чамданыңыздар. Эмне болуп жатат? Келиңиздер, кийинки оюнга өтөлү. Жаныбарлар менен байланыштуу аталышы жаныбарларды тап. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Мындай кылабыз. Бул сиздердин баскычыңыздар азыр студияда. Жаныбарларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Бул оюнда бардык командалар катышмакчы жана ар бир команданын өз баскычы бар. Байкасаңыздар, учурда Латина командасынын колунда, алып коюңуздар. Да ушундай сүтүмдүү доңузубуз бар, ушундай үндү чыгармакчы. Бачата командасынын колунда ушундай биздин ксилофон. Эмесе бул баскычтар эмне үчүн десеңиздер, анткени учурда биздин студияда жаныбарлардын ар кандай үндөрү, дауыштары чыкмакчы. Катышуучулардын негизги милдети баскычты басып туруп, дал ушул дауыштар кайсы жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Ирети боюнча 5 жаныбарды укмакчыбыз жана оор болуп жатса мен сөзсүз түрдө ар кандай маалыматтар менен бөлүшөмүн. Мен айтып жаткан, окуп жаткан учурда дагы туура жоопту таап калсаңыздар, баскычты басып туруп атасаңыздар болот. Ирети боюнча келиңиздер, биринчи жаныбарды унуп коелу. Жок, келиңиздер, жакшылап угабыз дагы бир жолу. Дельфин. Дельфин эмес. Жардам берейин. Бул канаттуу, бул куш. Булар жок, көлдөрдү же деңиздерди элестетүү кыйын болмок. Айтпайсызбы, чайка? Азаматсыздар, чайка, ак чардак. Кыргызча айтканда ак чардак деп атап коебуз. Аны биз байкай алабыз учурда сыналгыдан. Кезекти болсо биз экинчи жаныбарга беребиз.
Корова? Жок, үй эмес. Бык? Жок, бука эмес. Можно еще раз? Дагы бир жооп. Аю? Аю эмес. Турсун. Кыргызстанда кездешет. Бул чулуу мүйүздүү кийиктердин бир асыл түрү ургачысын биз марал деп атап коебуз. Бугу? Албетте бугу. Азаматсыздар. Жада калса бул жаныбар Кызыл китепте катталган. Ана кыргыз элинин тукум теги жөнүндө мифтик баяндарды көп кездешет. Биз болсо керекти 3-чү жаныбарга беребиз. Жооп жок. Куштардын түркүмүнө кирет. Денеси мамык жүн менен жиш капталган, боору агыш, жону кара же кара көгүш болот. Айрымдарынын башында сары тагы же үрпөгү болот. Төш сөөгү, андагы булчуңдары жакшы өрчөгөн. Канаты калак окшош, сүзгөндө, чуңкуганда сууну шилтейт. Жана дельфин сыяктуу секирип сүзөт. Куштардын түркүмүнө кирет, бирок сууда сүзөт. Уча албаган куштардын бири. Жооп барбы? Траустардын бирөөсү. Басып туруп атаңыз. Нет, я еще не знаю. Узундугу 40-120 сантиметрге чейин жетиши мүмкүн. Салмагы болсо 3 килограммдан 42 килограммга чейин. Жок, бул страус төө кушу эмес. Элестеттиңиздер. Нет. Я не знаю. Бул жаныбардын боору агыш. Кара же кара көгүш болушу ыктымал. Пингвин? Азаматсыздар, пингвин албетте. Куш, бирок сүзөт жана уча албайт. Бул пингвин да. Кезекте болсо биз 4-чү жаныбарга берели. Жооп барбы? Сова? Жок, бул өкү эмес. Барбы тең тайлашуучуларда жок. Жардам беремин. Бул дагы куш. Бирок азыркы мезгилде жашаган эң чоңу, ириси. Анын бийиктиги 270 сантиметрге төбөсүнө чейин жетиши мүмкүн. Салмагы 70-90 килограммга чейин жетиши ыктымал. Буту күчтүү. Эки гана манжалуу болгондуктан саатына 50 километрге чейин чуркай алат. Элестетип жатасыздарбы? Чоң куш бат-баттан чуркайт. Жүнү жумшак, канат жана куйрук жүнү калың. Эркегиники агыш, ургачынысынкы күрөөн, бозомдук болот. Башы жана мойну кыскатыбыт жүн менен жабылган. Негизинен Африкада таралган, бирок бизде дагы кездешет. Көпчүлүк учурда бизде ушундай атайын зоопарктарда десек болот. Атайын ушундай фермаларда катталган. Гүлдү. Жок, бүркүт эмес. Нет, что-то вроде этого. Байкасаңыздар, бул куш чындыгында эле, бирок аябай эле чоң. Жада калса бою мага чейин жетиши мүмкүн. Таба алган жокпузбу? Фламинго. Ал аябай бат чуркайт. Буттары ички, узун. Нет. Таба алган жокпуз. Бул төө куш страус. Таба алган жокпуз тилекке каршы. Аны байкай алабыз. Бат чуркайт, жада калса бою мага чейин жетиши мүмкүн. Кезекти болсо акыркы жаныбарга берели. Бүркүт? Ооба, албетте бүркүт. Азаматсыздар, кол чабуулар.
Биз болсо учурда Латина командасы жаныбарларды жакшы билгендигин байкай алдык. Анткени Латина командасы 4 жаныбарды туура тапты. Азаматсыздар. Тең тайлашуучулар Бачата командасы бир дагы жаңылыкты таба алган жок. Ошол себептен бир халва балды Латина командасына карабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 3-1. Бирок алдыда Бачата командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнга өтмөкчүбүз. Аталышы крокодил. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Алар ар кандай тамак-аштар, жаныбарлар, белгилүү буюмдар болушу керек. Эң негизги эрежелердин бири, катышуучулардын бири ал сөздөрдү кыймылы менен гана түшүндүрмөкчү. Эч үн жана сөз чыгарбастан экинчи командалаш ал сөздөрдү табышы керек. Эгерде түшүндүрмөңүздөр аябай созулуп кетсе, сөзсүз түрдө кийинки сөзгө өтсөңүздөр болот. Бирок бул сөздөрдүн дагы өздүк саны бар экенин эч унутпаңыздар. Бул оюнду биринчиден болуп Латина командасы ачып бермекчи. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Канал, крем, тональный крем, пудра, Азаматсыз. кролик, коён, кенгуру, Кийинки. диван. Биринчиси может. Зеркало? Нет. Телевизор? Нет. Дагы аракет кылабыз. Фотостудия? Каласаңыздар кийинки сөзгө өтсө болот. Коляска? Лялечка? Ребенок? Кабыл алабыз кийинки сөз. Гигси. Гигси. Улыбка? Нет. Смайлик? Нет. Следующий. Кийинки сөз. Солдат. Мяч. Топ. Боулинг. Гигси. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, жакшы жыйынтык, кол чабуулар. Өзгөчө сезимге албетте жакшы көргөздү деп айта аламын. Кезекте болсо келиңиздер Бачата командасына берели. Орун алмаш. Крокодил оюнун Бачата командасы улантууда. Сиздерде дагы 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Мочалка. Кийинки сөз. Мен ооз менен окуп айтып бербейм. Люстра. Кийинки кезекте кабыл албай коем. Семечка. Гамбургер. Шоколад. Гигси. Ооз менен сүйлөбөйбүз. Не поняла. Гигси. Понятнее объяснение. Шапка. Волосы.
кийинкиси. Книга. Карап кеп калыңыз да. Убакыт бүтү. Алиян эч оюна да келген жок. Сезим эмне кылып жатат анткени белек тартуулап жатты сизге. Мынтип кичине Эмесе ар команданын түшүндүрмөсү өзгөчө болду деп айта аламын. Крокодил оюнун жыйынтыктап коелу. Биринчиден болуп, бул оюнду учурда Латина командасы ачып берген жана сиздер 4 сөздү туура таптыңыздар. Карама каршы команда 1 гана сөздү туура тапты. Ошол себептен 1 халва балды биз Латина командасына ыйгарабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 3-2. Бирок алдыда Бачата командасы келе жатат. Биз болсо акыркы оюнубузга өтмөкчүбүз. Аталышы Озумдан окуу. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен серги. Озумдан окуу оюну катышуучулардын бири наушник тагынып, экинчиси артикуляциянын жардамы менен биздин сыналгыда чыккан сөздөрдү атап бериши керек жана наушник тагынган киши бул сөздөрдү табышы керек. Ар бир командага адаттагыдай эле 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи. Жана сиздер байкагандай эле Сезим наушникти тагынып даярдыгын көргөзүүдө. Бул оюнду биз Бачата командасынан баштамакчыбыз. Убакыт кетти. Фарш. Фарш. Молодец. Самурай. Самурай. Что? Аракет кылабыз. Самурай. Самурай. Гулять? Самурай. Я. Самурай. Гамбургер? Башка сөз. Кийинки сөзгө төлө. Конок. Конок? Керосин. Керосин. Где ты? Нет, другое можно. Кийинки сөз. Анар. 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 Убакыт кеп жатат. Анар. Аяс? Анар. Аяс? Анар. Анас? Анар. Ананас? Анар. Башка сөз. Кийинки сөз. Макет. Что? Макет. Алия Гүлман. Магазин? Макет. Макет. Пакет? Макет. Мы, макет. Макет? Да. Сөздүк. Сөздүк. Тогуз? Сөздүк. Сөздүк. Сөздүк? Другой сөз можно? Кийинки сөз сурамызда. Башка сөз дагы. Убакыт бүттү. Өзгөчө сезимге мен чындыгында таң калып жатамын. Кээ бир оюндарда бул сөздөрдү табууга кыйындыкты туудурат. Анткени чындыгында артикуляция менен ошо айтып жаткан адамдын бардыгы көз каранды аракет салды. Алия, кезекти болсо биз учурда биздин Латина командабызга бермекчибиз. Эмесе кезекти биз учурда Латина командасына бермекчибиз. Сиздер байкагандай эле азыркы учурда наушникти Индира тагынып отурат, өздүк даярдыгын көргөзүүдө жана артикуляциянын жардамы менен Сезим бардык сөздөрдү, экранда пайда болгон сөздөрдү түшүндүрүп, артикуляция ооз менен гана айтып бермекчи. Даярбызбы? 1,5 мүнөт убакыт сиздерде бар. Убакыт кетти. Экран. 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 Элнас. Экран. Экран. Кааласаңыз кийинки сөзгө. Кийинкиси. Хайп. Хайп. Арбуз? Хайп. Я не понимаю. Хайп. Кийинкиси. Бутак. Булак? Бутак. Булак?
Бутак. Бутак. Что? Бутак. Музыка? Нет, гильси. Дейсіз сұрағым, иә? Жарыш. Как? Жарыш. Жарыш. Жаңы? Жарыш. Жарыш. Жаңы. Нет. Я Гильси. тебя не понимаю. Куш. Куш. Гүрүч? Куш. Гүл? Куш. Туз? Куш. Куш. Гильси. Дейсіз сұрағым, да? Сабиз. Сабиз. Тартуз. Сабиз. Сабиз. Что? Гильси. Мун. Пу. Мун. Пу? Мун. Гильси. Сүйүү. Туз. Сүйүү. Ури. Уақыт бүттү. Индира, эмне болуп кетти, айтыңызчы. Слушай, только вот это все. Вот повторю, Сиз угушуңуз керек эмес да, бул жакта артикуляциямен кайсы сөздү айтып жаткандыгын табышыңыз керек. Эмесе чындыгында эмне болуп кетти, байкасаңыздар Ирина эмне дегенде суроону узатып жатты да, что деп биз сизди байкадык. Тилекке каршы байкасак бир дагы сөз табылбай калды. Мындай кезектер дагы кездешет биздин оюндарыбыздарда. Эмесе дал өзүмдөн окуу оюнун жана жалпы биздин оюнубузду бир нече убактардан кийин улантмакчыбыз жана сиздерге жалпы жыйынтыкты айтмакчыбыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Биринчи кезекте оозумдан окуу оюнун жыйынтыктап алалы. Биринчиден болуп Бачата командасы бул оюнду ачып берип, 3 сөздү тапканга жетишти. Карама каршы Латина командасы болсо тилекке каршы бир дагы сөздү таба алган жок. Ошол себептен жалпы жыйынтык 4-2. Бүгүн Бачата командасы жеңип кетти. Сиздерди куттуктайбыз, кол чабуулар. Биздин демөөрчүлөрдөн өзгөчө белектерди кабыл алып коюңуздар. Биздин жеңүүчүлөргө ушундай өзгөчө белектер тартууланмакчыбыз жана албетте активдүү катышканыңыздар үчүн сиздерге дагы белектерди даярдап койгонбуз. Кабыл алып коюңуздар. Мына байлаңыздар. Эмесе белектерди таратып бүттүк. Азыр болсо биздин катышуучулар менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн биздин студиябызда Avanti B ансамблинин кыздары келип кетишти жана карама каршы команда катары экиге бөлүнүшүп, өзгөчө учурдагы биз Бачата командасы менен тааныштырып кетели. Бачата командасында бүгүн Сезим Шайырбекова жана Алия Султаналиева келип кетишти. Колдоп коелу. Карама каршы катары бул жактагы команда Латина деп аталып, Сезим Токтогонова жана Индира Алишерова келип кетишти. Кол чабуулар. Биринчи кезекте сиздерге сурагым келип жатат. Оюнубуз жактыбы? Аябай жакты, чоң рахмат сиздерге. Жана андан тышкары айтып кетиңиздерчи, кимге кайсыл оюн жакты? 6 оюндун ичинде. Бүт баары жакты. Баардыгы жакты. Жакты. Интересный болду. Эң негизгиси сиздерге жаксы болду жана телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели. Кайрадан бүгүнкү биздин студиябызда Avanti B ансамбли келип кетишти жана эгерде биздин чыгарылыштарды YouTube форматында жана платформада көргүңүздөр келсе, бизди Любимый ТВ же болбосо жөн гана Халва шоу деп табып, ал жактагы сакталган баардык биздин чыгарылыштарды көрө алсаңыздар болот. Андан тышкары биздин теледолбоорду Cinemax жана Любимый HD телеканалында көрүңүздөр. Учурда Халва шоу теледолбоорунда биз сиздер менен эч коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.